13, 14, 14 жөнөкөй мамыча болду. Воздушная петля, то есть бир жолу бийиктетүүчү воздушная петля подъема кылып алдык дагы. Кайрадан биз артка кайтабыз. Ошондо биз сизге азыр эң оңойдугун көрсөтүп берем. 14 жөнөкөй мамыча токуйбуз. Катардын аягына келгенибизде ар бир катарды биз воздушная петля подъема менен аяктайбыз дагы. Бүткөн катарыбызды буруп, кайра эле ушундай кылып токуп, бизге керектүү өлчөмдө кандай, мисалы, эгерде сиз токуп жаткан адам жаныңызда болсо, ошол адамдын башына коюп, өлчөп токуй берсеңиз болот. Эгер ал адам жаныңызда эмес болсо, бирөө үчүн токуп жаткан болсоңуз, баш өлчөмдүн размерлерине жараша, мисалы 55-56 сантиметр бул чоң адамдардын башынын размери болуп эсептелет дагы. Чоң адамдардын башынын өлчөмү 55, 56, 60 дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан токуп жатканда сиз 56 сантиметр болсо, мисалы үчүн 54, 53 кылып сантиметрлерин бир аз азайтабыз, себеби токулган нерсе чоюлат дагы, өзүнүн размеринен чоң келип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мен азыр 14 жөнөкөй мамыча столбикки без накиданы бүттүм. Кийинки катарга өтүү үчүн биз бир жолу бийиктетүүчү илмек кылып алабыз дагы. Кийинки катарга өтүү үчүн бул токуну буруп, кайрадан токуй беребиз мындай кылып. Кайрадан бүтүрөбүз дагы. Ушундай кылып, сизге канча сантиметр керек болсо, ошончо узундукта токуп, сиз менен биз мен азыр ушундай кылып көрсөтүп бергендей кылып кайталап, ошол өлчөмгө чейин токуйсуз. Керек болсо башка коюп өлчөп турасыз. Өлчөп, анан биздин размер келгенде, өзүнүн размерине бүткөндө, ошол жерден сиз менен жолугабыз анда. Эми калганын өзүңүз токуйсуз ошол узундукка чейин. Мен азыр 14 илмектен турган мамычаны узундугу 50 сантиметр болгон чачка тарткыч повязка кылып токудум мынакей. Эгерде сиз чоңураак адамга токуймун десеңиз, значит 54-55 сантиметрге чейин дагы чоңойтуп токуп, кандай кылабыз бул жерин эми караңыздар, бириктиргенде кандай кылабыз? Кааласаңыз илмекти алып, илмек менен бул жерди бириктирип чыгабыз. Кадимки эле биз токуган столбикки без накида узору менен бириктирип чыгабыз. Алдыңкы, эгерде бизде мына эки катар турбайбы, өрүлгөн сыяктуучу, ушунун экөөнүн тең ичкеркисин гана токойлу мынакей. Булдан бирөө, наркыдан бирөө. Ушундай кылып биз бириктирип алабыз дагы. Азыр биз акырына чейин муну токуйбуз мына. Ар бир илмекке бирден кылып бириктирип, ашып кетпесин, жетпей калбасын карап, кылдаттык менен санап. Айырма деле болбойт. Негизи сиздин фантазияңызга жараша. Кааласаңыз эки токулган жакты бирдей кылып, булдан экөөдөн, төртөөнөн тең өткүзүп бириктирсеңиз дагы болот. Ал эми экөөнүн ичкерки бир-бирден кылып бириктирсеңиз дагы болот. Мисалы, азыр мен ичкеркисин гана бириктирип жатам бул жолу, мисалы.
өзүңүздүн фантазияңызга жараша каалагандай кылып өзгөртүп токусаңыз болот. Азыр мына мен бүтүп калдым. Мындай кылып илмек менен токубайм десеңиз, биз азыр бүткөн жерге келгенде где-то азыр айтамын 10 сантиметрдей 10 сантиметр 10-15 сантиметрче мынча кылып кесип кайчы менен кесип алып анан мынакей билинбей деле калды. Эми бирок баары бир бул жерде тигилиш бар экени мындай жакшы баамдаганда билинет. Ошондуктан биз могул жерде эмне кылабыз азыр көрсөтүп берем. Кесип алабыз. Атайын узун жип калтырып кесип алабыз. Мына кесип алгандан кийин кааласаңыз учуна ийнени киргизип аласыз дагы. Ийне менен мындай тиккенге окшотуп эле өткүзүп чыгабыз. Өткүзүп азыр мага илмек менен бир аз оңой болуп жатат, ошондуктан илмек менен гана көрсөтүп жатамын. Кааласаңыз ийне менен бат эле өткүзүп алсаңыз болот. Тиккен сыяктуу эле кылып, ийнеңиздин сөзсүз учу көзүн тешиги чоң болуш керек, жипке жараша. Анан бул жерде биз башында баштаган жип бар, ошону буга бириктиребиз. Азыр кандай кылабыз? Биз тигип алдык буну, анан мындай кылып тартканыбызда биригет. Мына бирикти. Мына бул жагы бырышып калды. Бырышып калганда сиз бул жипке кааласаңыз бул жерине мончок өткүзүп коюңуз. Азыр мен мончокторду көрөйүнчү, туура келеби экен бул жибимечи. Эгерде менин мончокторумдун ичинде туура келе турганы бар болсо, азыр коебуз мисалы. Туура келе турганы жок болсо, жөн гана тигип турабыз. Мына кыздар, менде мындай мончок бар экен азырча. Же мындай кылып эң түбүнө буну илсек дагы болот. Азыр көрөбүз. Өткүзүп көрөлү. Эгер жиптен өтсө, жиптен өтө турган болсо, ушул жип мончокту коюп азыр биз коздойбуз. Каалоого жараша жипти ийнеге өткүзүп алып, өткүзсөңүз эң сонун бат болот. Азыр мен ушул жерде өткүзүп алып, анан кийин сиздер менен сабакты кайра улантабыз. Кыздар, азыр мен мынакей жиптин учуна мончокторду өткүздүм. Бир аз мындай кооздой турган мончогум да бар экен, аны да коштум дагы. Бул жипти мындай кылып ороп алабыз. Ороп, биз баягы башында баштаган жип могул жерде бар. Ушул экөөнү байлап, ушундай кылып өзүбүздүн чачка таккыч повязкабызды даярдайбыз. Эми бул узун жиптерди биз учуна ийне киргизип, бул жактарына киргизип, катып, же болбосо илмек менен дагы бул жиптерди акырын ичине бири-бирине киргизип, спираль сыяктуу кылып бекитип алабыз дагы. Мына ошентип биздин чачка таккычыбыз даяр болду.